Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандык ушубак кечиңиздер менен сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Өлкөбүздөн келген таланттуу инсандар, таланттуу апалар бүгүн дагы биздин куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Андыктан 1 саат бою биз менен болуп, келген коноктордун жагымдуу сөздөрүн жана эргиткен ырларын биз менен бирге чогуу угуңуздар. Апамдын ар бир сөзү кубат мага, сезимде чырак болуп турат жана, андыктан өзүм үчүн коркунучсуз кыйындык тоодой ташын оратса да демекчи. Негизи эле бейишенени таман алдында дейбиз. Мына ошолор апаларыбыз аман болсун. Бизди чоңойтуп, бапестеп багып отурган апаларыбыз бар. Үйүбүз жарык, жашоо шаңдуу. Ошондуктан биз дагы мына ошол таланттуу апалар телепрограммасынан өлкөбүздүн 7 дубанынан келген таланттуу апалардын башын бириктирип, алардын жагымдуу ырларын, жагымдуу жан эргиткен сөздөрүн ар дайым сиздерге тартуулап келебиз. Азыр биз эфирибизди баштаардан мурда бир жакшы чыгармага кезек берелик, анан кийин келген коногубуз менен кененирээк тааныштырабыз. En mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. En olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insana sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansa sonsuza.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көргөндөй биздин апаларыбыз өтө таланттуу, өтө күчтүү. Мына ошол күчтүү, таланттуу топту топтогон Бишкек шаарындагы Достук үнү фольклордук тобунун, апалар тобунун жетекчиси Роза Иманалиева апабыз бүгүн куттуу студиябыздын кадырлуу мейманы. Роза апа, кош келиңиз. Саламатсыздар. Рахмат. Бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми дайыма көргөндө баягы элечегиңизди кийип биз сонун көрчү элек. Бүгүн мынакей өзгөчө бир башкача стиль менен келиптирсиз. Кош келиңиз. Адегенде бизди көрүп жаткан жалпы телекөрүүчүлөр менен амандашалык, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу 7 каналдын жамааты. Жакшы турасыздарбы? Биз дагы ошо бүгүн мен өзүм жалгыз келгениме байланыштуу элечеги жок эле, мындай жайма-жай жүргөндөй эле келип калдым да. Группа менен жүргөндө сөзсүз өзүбүздүн кийимдерибизди кийип, элечектерибизди кийип, топуларыбызды кийип, кыргыз кийимдерибизди кийип, жакшырларыбызды тартуулап жүрөбүз. Жакшы, эми бүгүн мынакей ушул программада сиз менен жолугушуп атканыбызга себеп дегенде биздин ар бир мына ушул 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасынын ар бир концерттик программаларында, башка бир программаларда такай катышып жүрөсүздөр, урдап жүрөсүздөр. Анан сизди көргөндө баягы элечекчен көрөбүз да. Анан биздин мына ушул таланттуу апаларга такай элечекчендер келет да, апалар деп келебиз. Ар дайым ошол каз элечегин калдайтып биздин апалар келип отурат. Анан бүгүн студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Эми эң башкысы ошол биздин топ жөнүндө сүйлөшөлүк деп бүгүн атайын сизди чакырып отурабыз. Топтун кылып аткан эмгектери, кылып аткан иштери, ошол боюнча бизге бүгүн кененирээк маалымат бериңиз. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөргө да кызык. Борбор калаадагы жалпы республика боюнча эң алдыңкы топтордун бирисиздер. Топ кайсы жылы түзүлгөн? Биздин Достук үнү тобу 16-жылы ноябрь айында түзүлгөн. Быйыл буюрса 8 жыл болуп баратат. Былтыр 7 жылдыгыбызды өткөргөнбүз. Чай концерт берип, көпчүлүк жашоочуларды чакырып дегендей элге ырларыбыздын баарын тартуулап, элдерден батасын алып, аларды да сыйлап дегендей ошентип өткөргөнбүз. Негизи Достук үнү тобу ошо 16-жылы жаңыдан уюштулганда биз ошо кандай ырдаш керек, кандай сахнада жүрүм турумду үйрөнүш керек, группа менен ырдасак кандай болот, жаңгыздан кандай ырдалып болот деп биз ошол жылы даже 16 жыл эмес экен, 16-жылы биз уже эфирлерге чыгып даяр чыгып калганбыз. Ага чейин биз 15-жылдардан кийин баштаган экенбиз. Көрсө Доодурбай Урманбетов деген композитор бар. Биз ошонун студиясына барып, анан адегенде бир 3-4 эле киши бардык дегендей, Зейне Корголдоева, Дайка Майлыбашева, ушул Лилия Арабекова деген ушу 4-өөбүз барып чогулуп алып, анан биз ушундай фольклордук группа бололу дедик эле, топ түзөлү дедик эле. Анан сиздин бизге жардамыңыз керек болуп турат десек, кулачын жайып эле тосуп алды, үйрөтөм, келиңиздер, композиторда. Ошондон баштап анан ошол Доодурбай Урманбетов бизге ырларды, бул ырларды ырдагыла, тил ырларды ырдагыла деп, анан Достук үнү деген топтун аталышына дагы ошо Доодурбай кичине бизге түрткү болду. Анткени ошол биз ага чейин топтун аты жок эле барып жүрдүк да. Анан бизди көрсө, улам өзүбүзгө кошулуп атты, элдер ошентип атып, бир 10 чакты киши болуп калдык. Ал кезде ошо ар ким эле өзүнүн таанышын, билишин, бул жакшырдайт, тигини жакшырдайт, муну чыкырайын деп анан топтолушат экен, биз да ошентип топтолуп калдык. Башка группалар деле ошентип эле топтолушат да негизи. Анан ырдай келгенде эле Лилия Арабекова казакча ырдады, Дарика Майлыбашева дагы казакча дагы бир эмече ырдап калды. Мен болсом ошол кезде эле казакча, уйгурча ырларды билчү элем. Анан кийин өзүм французчада бир 2 куплеттер билип калчу элем. Анан ошолорду ырдап эметсек эле, ой силердин группаңарды бир жакшы өзгөчө бир ат койгула. Достор дейсиңерби, достук дейсиңерби деп эле ошо достуктан башталып калды. Анан эле ошо баарыбыз кеңешип отуруп, ошол кезде анан кийин Айнагүл Шаршембекова деген жакшы ушундай акылдуу, акылман өзү, анан ыр чыгарган
кандай жер болбосун өзү ушу артистизм жагынан аябай кыйын эле да, өзү врач болуп иштечү эле, 5 поликлиникада диагностиканын заведующий болчу. Анан ошонун демилгеси болуп калды да, достор болбой эле, достук үнү кылбайлы анда деп. Анан ошо менен анан айтса айтпаса төгүнбү, биз ар улуттун ырларынан ырдай берели анда. Достук үнү бололу дагы көп ар улуттун ырларынан ырдаганга ошондо басым койдук да, анан ошо боюнча достук үнү болуп калдык. Мынакей жакшы, ошодон бери мынакей 8 жыл болуптур. 8 жылдын ичинде бир элге жакшы маанай тартууладыңыздар, жакшы ырларды тартуулап келатасыздар. Анан баягы таланттуу апаларды изегеле биз чоң бир улгайып калган, 60тан өтүп калган апаларды элестетебиз да. Апалар дегенден элечи. Анан араңыздарда мына жаштары дагы улам кийинки муун дагы өсүп келатат. Анын бир мына Гүлсара Сейдалиева эжекебиз, ал жөнүндө айтсаңыз. Бурматов, Гүлсара Сейдалиева, ошолорду биз жаш кыздарыбыз деп коебуз, сулуу кыздарыбыз деп. Алар эми 55-54-төргө келип калышты да. Биздин группанын асты уже 72-73гө келип калышты. Жакшы. Ал ошол Гүлсара эже жөнүндө айтсаңыз, ал топко кандайча келип калган, кандай кошулду? Гүлсара бул башынан эле өзү ыржандуу кыз экен да. Ушу тойлордо, отуруштарда көп ырдап жүргөн экен, анан өзүнүн деле бир эң сөзү бар экен кийин айтканда. Ошо бир группага кошулсам, мен дагы бир ырдап чыксам деп жүргөн экен. Анан бизге Күлжан деген биздин дизайнер кийимибиздин баарын тиккен ошол айым болот. Анан ошого келип көйнөк тиктирип аткан кезде анан кийин көп көйнөк тигип атат да. Анан сураптыр. Эже бул эмне мынча көп окшош көйнөк тигип атасыз деп. Анан десе, ой биздин ушундай группага тигип атам. Группабыз бар десен кийин мен группа издеп жүрбөдүм беле. Сиздерге кошулсам кандай болот дептир. Анан дегесе эле мен анда жетекчиге айтайын деп мага айтты. Анан биз ошол кезде как раз ошол кезде Пирамида каналына келип ырдаган атканбыз. Анда Пирамида иштеп турган. Анан биз ошо кечинде эле сүйлөштү. Эртеси Пирамидага чыгып атканда саат 10-до баштап уже ырдайсыңар, азыр киресиңер деп атканда бир 20 мүнөт калган. 20 мүнөт калганда эшикти ачып эле ошо Гүлсара кирип келди. Анан ичимден эметип калдым да, эми 20 мүнөттө мунун же мурун текшербесем, үнүн укпасам, анан бул кандай кылып кошулуп азыр биз менен кошо чыкса кандай болот? Кой муну бүгүн эми жөн эле бизди көрсүн дейин десем, анда аккордеонистибиз бизде Кубаныч Эсеналиев. Анан кийин кайра ойлой түштүм, ай бир куплет 20 мүнөт бар еще киргенче, бир куплет ырдап көрчү, көрөйүн дедим. Анан эле сразу эле аккордеонго ырдап кетти, эч запинаниясы жок, эч катасы жок, ырдап кетти, үнү да жакшы экен. Анан ай болду, бүттү, сен биздикисиң десем эле, адагы ошо биздин передачага биз окшош кийим кийинип турабыз, ал өзүнчө бир башка кийинип келген экен, ошол записибиз дагы эле бар. Ошентип кошулуп сразу ырдап чыгып кеткен ал кыз. Жакшы, мына ошол Гүлсара Сейдалиева жөнүндө сүйлөшүп калбадык анан. Жалпы биздин көрүүчүлөр ал Гүлсара Сейдалиеваны таанып алса, мүмкүн көрсө дагы азыр кайсыл кыз болду экен деп кызыгып аткан болуш керек. Ошондуктан Гүлсара Сейдалиеванын бир жакшы ырын берелик. Бир жакшы чыгармасын жалпы биздин көрүүчүлөргө аткарсын. Андан кийин кайрадан биз маегибизди улантабыз. Тилешерин жарпым жазса, балага болгон сүйүү таза. Бирок теңир буйруп кошкон, жарыңа болгон сүйүү башка башка. Сүйөм сени, дөөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыспагым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Бакытка толуп гүлзар бакча, кубанат жүрөк теңин тапса, жарымың жанды толуктаган, жарыңа болгон сүйүү
башка башка. Сүйөм сени, дөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыс багым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Бийлиги жанган чырагымдын, байрагы туусу турагымдын, ырыска шерик өмүрлөшүм, тиреги жарымын агымсың жаным. Сүйөм сени, дөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыс багым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Сүйөм сени, дөлөтүм асыл жарым, тирегим ырыс багым, өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым. Өзөнүм толуп сенден, өзүңдөн бакыт таптым, тирегим асыл жарым. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Достук үнү тобу Бишкек шаарында 8 жылдан бери өздөрүнүн ушундай таланттын өнөрүн эл алдына тартылып келет. Дагы бир кызык болгон нерсе, Роза эже, бизде баардык баягы топтор айыл өкмөттөргө карайт, мэрияга карайт, башка бир эмелерге карайт, ишканаларгачы. Алар акча бөлүп берет, баскан турганы, кийим кечеси, башка жака бир гастроль кылып барып калганда жол акысы дегенде, Анан сиздер эч жака карабайт экенсиздер да. Бирок ошонсо дагы алдыңкы топтордун катарын толуктап жүрөсүздөр. Акчаны каяктан табасыздар? Биз эч жака карабайбыз. Эң ошо Догдурбай Урманбетовдон кийин чоң арык маданият үйүнө барып кичине репетиция кылып, ошол жактан мындай концерттерге, кардылар күнүнө, жаңы жылда чакырып калса барып концерт коюп койчубуз. Анан мэрия астында да деп эле ошентип айтып коюшчу, бирок биз мэрияга караган деле жокпуз. Анан негизи биз жалаң өзүбүз элебиз да. Кийимдерди деле өзүбүздүн акчабызга өзүбүз чогултуп, өзүбүз тиктеребиз. Элешекти болсо Шарапат Курманалиева деген дагы ырчыбыз бар. Ал тигип берет. Кийимдин бүт бир кийимди биз сатып алган жокпуз, башка бирөөгө тиктирген жокпуз. Аны Күлжан Алсигитова деген кызыбыз ошол тигип берет. Ошо бүт кийимдерибиз, көйнөгүбүз бар. Саймасын эле бир жака сайдырбасак. Ошол анан өзүбүз эле чөнтөгүбүздөн пенсиядан чогултабыз, балдарыбыз жардам берет тияка бияка барганда. Эң башкысы баягы ырга болгон кызыгыңыздар күчтүү экен да. Үйдө жөн отургандан көрө ырдап туралык, элден чыгып туралык, эфирлерге чыгып, радиолорго барып дегенде, бул абдан жакшы нерсе бирок. Анан биз өзүбүз ай сайын чогулмай адатыбыз бар. Эми кыргызча айтканда шерне деп коет го. Ошондой шерне кылып ай сайын өзүбүз ошо группа чогулуп турабыз. Ал жерде жөн эле тамак ичип эле, чай ичип алып эле көрүнгөн сөздү сүйлөп кетмей жок. Бир чай ичебиз, репетицияда, экинчи чай ичебиз, репетиция. Постоянно ошол жерден биздики ошол барган кафе жерлерибиз постоянно репетиция болот да. Туура айтпасам баягы үндү тарбиялап туруш керек, үндү баягы калыпка салып туруш керек дегенде, анан дагы бир топтун ушул өзгөчөлүгү биз көп байкайм мен өзүм дагы. Сиздерде ушул башка тилдерде баягы көп ырдайсыздар да. Француз тилинде ырдап жүрөсүздөр, түрк тилинде ырдап жүрөсүздөр, орусча, казакча, өзбекче, баягы попури кылыпчы. Анан атайын жаттайсыздарбы же ошол тилди билесиздерби негизи?
Эми ал ырлар жалаң белгилүү ырдалып жүргөн ырлар да. Жана попури дегенде 9 тилде ырдап атабыз, ар бирибиз бир куплеттен ырдайбыз. Ал ырлардын баарын мен өзүм чогултуп баарына таратып бергем, сен муну ырда деп. Ошого жараша өзлөрү кийимдерин аны дагы тандап ошол элдин кийимин салтына жараша кийимин кийип анан кийин ырдап жатышат да. Ошол анан кийин түркчө ырыбыз бар, хорубуз түркчө 2 ырыбыз бар. Аны деле ошол Турцияга барган кыздарыбыз алып келет. Аяка Айша Турганбаева деген дагы жакшы айымыбыз Турцияда кызы жашайт, ага бат каттайт. Анан мен сразу эле наказ берем да, ай жөн келбей түркчө ыр таап кел деп. Анан ал түркчө таап. Анан ал кызы менен издеп, тияк биягынан метип анан ушундай жакшы шайыр, жакшы ырлардан таап кел десем, таап келет. Ошол 2 жолу тең ошол Айша Турганбаева алып келди, 2 ырды тең түркчө, экөөнү тең ырдайбыз. Өзүм болсо Францияга барсам Франциянын ырларын алып келем дегендей. Ошол. Ал жака барып алып сиз баягы эс албай эле ыр карап жүрө турбайсыз ба? Ыр тандап. Ооба, анан бизде иши жанагы көзү азиз болуп жүргөн Гүлүм фамилиясын унутуп калдым. Гүлүм деген кыз бар эле го, Японияга алып фестивалда биринчиликти жеңип келген. Анан ошол кыз менен дагы биз япончо ыр ырдап, 2 япончо ырыбыз бар. Ал жерде Гүлүм өзү основной как солистка болуп ырдайт. Биз болсо кошулуп, анан припевтерин кошуп, чогуу ырдаган 2 япончо да ырыбыз бар да. Анан аны Гүлүм жок, 2 жакка деле ырдай элекпиз. Бирок Гүлүм менен чыгып калсак ырдап турабыз. КТРдан ырдадык. Маданият каналынан ырдадык. Чындыгында башка баягы башка тилде ырдаш жаштарга эле эмес, улуу муунда ушу сиздерге деле кыйын да, ал сөздү жатташ керек. Анча-мынча кээ бир апалар айтып калат да, биз ырыбызды унутуп калып атабыз сөзүн депчи. Анан башка элдин тилин жатташ негизинде оор эле болот. Анан сиз айтып атпайсыз, Францияга барып келген, французский ырдайм анан тигиндей депчи. Анан ошол бир сиздин бир жакшы чыгармаңызды берелик. Французча бир жакшы ырдаптырсыз. Аны мен да көрө элекмин, бирок азыр биздин көрүүчүлөр менен чогуу көрөлүк, а? Кандай ыр экенин чогуу байкайлык. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans ce monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais davantage l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts ni trop les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un peine de plus. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder.
Есіктің негізесте бар. Есіктің негізесте бар. Есіктің негізесте бар. Есіктің негізесте бар. Роза Иманалиева достук күнү фольклор тобунун жетекчиси. Өзүңүздөр көрүңүздөр, бир эле кыргыз тилинде эмес. Бул топ өзбекче, уйгурча, казакча, түркчө, керек болсо французча да ырдайт экен. Анын бирин ошол Роза эже өзү ырдап жүрөт. Анан сиз эми баягы чет жактарга көп барып жүрөсүз. Себеп дегенде баягы балдар кыздар башка жактарда иштеп жүргөнгө байланыштуу. Анан бул ырды эмне үчүн ушул ырды тандап алдыңыз? Мен эми өзүм ыржанды болгондон кийин кыргыз жырларды баарын эле билебиз, илгертен бери жаттап жүрдүк. Анан ошо французчада ырдагым келди. Анан Францияга барганда ушул Жода сенден ырлары аябай белгилүү, сонун ырлар да, илгерки чыккан ырлар, 60-жылдардан кийин эле ырдаса керек. Бул ыр бүткүл дүйнө жүзүнө белгилүү. Эситчүн экизес деп ба деген ырда. Анан бул ырда эми сүйүү жөнүндө айтылган ырларда. Ошол киши сүйүүсүн издеп таппай, сүйүү жөнүндө ырдап, анан кызды ушундай мени сүйгөнүм болсо деп элестетип ырдаган экен да. Анан ошол кызы аябай мындай сүйлөшкөн кыз эмес, бирок элестетип жүргөн кызын элестетип, анан ошону элесинде ырдаган экен. Котормосунда ошондой да. Эми анча-мынча биз эми баягы француз тилин түшүнбөйбүз. Анан сиздин ырдап атканыңызды, баягы сиздин формаңызды карашыбыз мүмкүн. Аны ыр экен деп койбостон, негизинде бул ошол сүйүү багытында, сүйүүгө арналган кыз жигиттин сүйүү жөндөр экен да. Аксакалы мынакей Корголдоева Зинежик, Ооба. Сиздер менен бирге жүрөт, кайда барсаңыздар чогуу барасыздар, чогуу жүрөсүздөр, чогуу келесиздер. Апа канча жашта? Апа быйыл 73-тө. 73-кө чыкты. Үнү аябай жакшы, сонун үнү бар. Көбүнчө жанагы Гүлсүн Мамашеванын ырларын ырдайт. Жаш курак, келсеңчи, кымбатым деген ошонун эле Гүлсүн Мамашевадан өтүп деле ырдап коет деп ойлойт, айтабыз да. Аябай жакшы ырдайт. Ошол апабыздын дагы азыр бир жакшы ыры бар экен. Биз ошо көрүүчүлөр менен ошол Зина Корголдоева апабыздын дагы ырын көрөлүк. Себеп дегенде апабыз ошол топтун эң аксакалы, улуусу, сулуусу. Анан ар дайым ошол достук күнү фольклор тобунан калбай, кайда жак барсаңыздар формасын көтөрүп алып, элечегин кийип алып, баягы төрүңүздөрдө жүрөт. Ошол чыгарманы чогуу калык. Андан кийин дагы биз маегибизди улантабыз. Караймын көргөн
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин апабыз абдан сонун ырдады. Чындыгында сиз айткандай эле үнү жакшы экен да. 73 жашта ушундай үндү алып жүрүш, тарбиялап жүрүш, анча мынча баягы тасыккан артисттер деле кескесте үнү бузулуп кетет. ооба. Муздак ичип алып турмун, газдалган суу ичип алып турмун деп. Биздин апабыз качан көрбө ушул үнү менен, ушул баягы формасы менен сиздердин төрүңүздөрдө жүрөт да. Анан хорлор боюнча сурасам. Мына хор тандоодо жетекчи катары сиз кандай хорлор тандайсыз өзү? Сүйүгү, Азыр жок. Балам неберемди ырдап калдыңыздар. ооба. Ыр тандоодо биз өтө абайлайбыз да. Анан уже жаштарга Гүлсара, Бурма аларга сүйүү жөндүрө бергиле дейм. Силер жашсыңар дейм. Бизге сүйүү жөндүрдаган болбойт. Например, сүйдүм, күйдүм, 18 жаш бизге жарашпайт. Андайлар болбош керек. Анан бизге көбүнчө жашоо тууралуу, небере тууралуу. Анан өзүм да кичине ыр обонго жакынмын, обон чыгара коем. Анан ошо жана небере деген ырдын обонун мен жараткам биринчи. Анан достук үнү деп группа ачтык деп достук үнү башталбады. Ошондо достук үнү деген дагы ырыбыз биздин гимндер болуп калды. Ага да обонду өзүм жараткам. Андан кийин дагы эми көп эле ырлар бар. Карылык деген ырыбыз бар. Ага да обонду өзүм жараттым. Карылык деген ыр. Назик деген ыр бар. Ага да обонду өзүм жараткам. Баягы айтып коет го, аккан арыктан согат депчи. Өзүңүздүн ата-энеңиз тарапта ошондой оончулук же бир ушул талантка жакын адамдар бар беле? Жок, андай деле билбейм, бирок Мен өзүм эле таланттуу чыктым деп койсо. Эми мындай, мен жаш кезде алар ырдап, баягы отуштарда ырдап жүргөндөрүн көрүп калчумун. Анан менин атам жаш кезинде аябай мындай бийге эмеге аябай шыктуу болгон экен да. Аны өзүмдүн энем эле айтып калчу. Үйдө отурса тиги орус кыздар келип эле ышкырып эле Сашка, Сашка чык эшикке, эмеге барабыз, дискотекага барабыз эле вальс бийлетип эле вальс алып жүрчү экен да. Ошо элдин арасында жүргөндү ушундай ыр бийди жакшы көргөн киши болгон экен. Жакын арада мына угуп калдык, ушул башка чет мамлекетке да барат экен, гастролдойт экен, ал жакта дагы достук үнү тобу өздөрүнүн ырларын тартуулайт экен депчи. Эми биздин көрүүчүлөргө сыр болбосун, ачык эле айталык. Бул убакка чейин жашырып аткан нерсени биз угуп алганбыз. Кайсы жака кеткен атасыздар? Эми сыр деле болбой калдык эми. Буюрса мамлекеттик деңгээлде тил, эне тил боюнча Турцияда форум болот экен. 12-синде, 13-үндө. Октябрдын 12-13-үндө. Биз ондорунда уже чыгалы деп атабыз, апалардан мончакты апабыз. Эми Турцияда мынчалык мамлекеттик деңгээлде форум болуп аткандан кийин бизди ошол жака кичине чакыруу бергенден кийин биз өзүбүздүн кандай кылсак дагы акча таап дегендей, жол расход андай мындай деген болот экен эми. Бир чети салып, бир чети жакшы малай тартып келүү. Ошого баралы деп турабыз. Форумдан анан аяктан ырдап. Ал жака барганда ошол форумга эле катышып жүрөсүзбү же ошол жакта да баягы кыргыздарга бир концерт коюп салалы, бир атайын программа даярдап баралы, 1 сааттык, 2 сааттык деген. Эми сиздердин программаңыз да даяр да, форумуңуздар даяр буюрса. Буюрса. Ошондой да пландар барбы? Бар буюрса. Эми аякта да бизди тосуп алчу кишилер бар. Анан алар дагы ошол каяка барып ырдашты, каяктан бизди күтүштү, алар азыр уже ойлонуп жасап жатышат. Анан ойлойбуз жакшы өтөт го деп. Баягы чет өлкөдөн жүргөн биздин кыргыз жарандары ошол кыргыздын ырларына сагынат, кыргыздын сиздердей болгон апаларын сагынат, элечегин сагынат, кыргыз жыттанган, кымыз жыттанган деп коебуз, ырларды сагынат, Ал жака барганда да жөн барбай бир жакшы ырларды аткарып алардын бир жан дүйнөсүнө. Буюрса айтып коет, даназык эмес, жаназык тартуулап келет экенсиздер. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мына ушул достук үнү фольклордук тобу жакында ошо Түркия мамлекетинде өтө турган атайын бир мамлекеттик иш-чарага барышат экен. Ал жакта дагы өздөрүнүн баягы талантын тартуулашат экен. Түркиянын кайсы шаарына барасыздар? Стамбулга. Стамбулда. Мүмкүн бизди азыр мына ушул берүүбүздү эфирден көрүп аткан, же YouTube баракчабыздан, же Facebook баракчабыздан көрүп аткандар болсо, 10, 11, 12 октябрь мына биздин ушу топ Стамбул шаарында барат. Сиздер да келип, апалардын талантын, өнөрүн чогуу байкасаңыздар болот. Азыр бир чыгарма угалы, апалардын аткарында бир жакшы хор бар экен. Анан маегибизди уланталык.
ойноп жүрчелек, ойынға қачан тойчелек, балалық өтіп кетерін, ал кезде қайдан білчелек, ал кезде қайдан білчелек, адырда ойноп жүрчелек, адырдың гүлін терчелек, алтында жашты өтөрүн, ал кезде қайдан білчелек, ал кезде қайдан білчелек. Тең туштар ойноп күлчелек, телеге тегиз жүрчелек, тагдырдын татал болорун, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек, адырда ойноп жүрчелек, адырдын гүлүн терчелек, агарып жаштын кедерин, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек. Курбулар ойноп жүрчелек, кубанып өмүр сүрчелек, кумарлы күндүн өтөрүн, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек, адырда ойноп жүрчелек, адырдын гүлүн терчелек, алтымыш кирип келерин, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек, адырда ойноп жүрчелек, адырдын гүлүн терчелек, жетидиш кирип келерин, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек, ал кезде кайдан билчелек. Ал кезде кайдан билчелек дейт. Ал кезде каяктан билчелеңиздер? Ал кезде эми Мындай билчек дадык. баарыбыздын башыбыздан жаштык өткөн, балалык кез өткөн, анан ушул ырды таап, ушул бизге ылайыктуу экен. Кайдан билчелек? Ошол кездер өтүп кетти. Гүлмира Арыспаеваныкы, обону Жолдошбек Исраиловдука. Бул агайларды билебиз да, себеп дегенде мына ушул агайлардын ырлары көп эл арасында тарап, көбүнчө мына ушул Асылбек Өзбеков ырдап жүрөт, башка дагы бир ырчылар ырдап жүрөт да. Анан ырдарды автордон же оончудан уруксат аласыздарбы же жагып калса ырдай берели же ушуну эле бересиздер? Муну чын эле жагып калып эле ырдадык өзүбүз эле. А бирок ырдаарда автору ким, сөзүн жазган ким, обонун жазган ким, ошону билип алып туруп, анан каякта ырдасак да аттары жазылып турса, менимче алар каршы болбойт болуш керек деп анан ырдай баштадык. Бирок ушул ыр атайын сиздерге бир атайын жаралгандай экен да, onu да сөзү дагы ал кезде кайдан билчелек. Балалык кезден баштап улгайган кезде каяктан билчелек дегенде сонун чыгарма экен. Достук күнү тобу деп калдык. Анан Бишкек шаарындагы азыр ошо чет мамлекетке кетип атасыз атпайсыздарбы? Анан баягы эмне колдоо бар, алтындын баркы жок деген бир жакшы сөз бар го. Анан ушул жерде шаардык мэрия, райондук администрация ушулар деле бир барып көрдүңүздөр, биз ушул жага кирелик, эч болбогондо баягы баскан турганга кичине акча берип тургула деп. Кайсы районго карайсыздар негизи?
Биз өзүбүз негизи Ленин районуна көбүнчө карашабыз да. Ар кимибиз ар кай жакта жашайбыз. Бирөөбүз Мраморный жашасак, бирөөбүз Орто Жетекчи Сайда, жакта жашаса, бирөө Алатоо жакта жашайт. Иши ар Бишкектин ар туш тарабынан чогулабыз. Анан биз эч кимге барып бизге акча берип койгула, бизге көйнөк тиктирип берип койгула, бизди жөнөтүп койгула, бизге жардам бергиле деп эч кимден ушунча мына 8 жылдан бери бир да жолу сураган жокпуз. Бүт баары өзүбүздөн. Себеп дегенде ошол апаларды билебиз да, райондук администрациябы, же болбосо райондук маданият бөлүмү, болбосо айыл өкмөт, акча бөлүп берип, анан эми баягы акча деген баары бир керек да. Алыс жактарга чыгып каласыздар, баягы көлгө барып мынакей фестивалга катышып атасыздар, Аксага барып келдиңиздер, бир чоң иш-чараларга. Анын баары жол кире, баары эле өзүбүздөн. Бирөөгө барып бир тыйын алган жерибиз жок, мына ушуга чейин, ушул күнгө чейин. Баарыбыз байбыз да койсо. Жок, эми кеп байлыкта эмес, эми ар кандай жашагандарыбыз барбыз. Мында балдарыбыз, бала бакырабыз жардам берет. Анан ошо ыр дүйнөсүнө кызыгуу бар үчүн, ырдагылары келген үчүн, элге өзлөрүнүн жүрөгүндөгү баягы ырларды тартуулагысы келген үчүн. Анан ушул бардык шартыбызга шартты албетте мен коем. Момундай кылалы, бияка баралы, тияка баралы, бияк чакырып атат, тияк чакырып атат деп мен коем шартты. Анан такыр мындай, жок антпейбиз, ага бара албайм, менде акча жок, мен бияка баса албайм дегендер жок да. Анан көбүнчө бала бакырабыз жардам берет. Ушул ырдап жүргөнүбүзгө ошо балдарыбыз да макул болгон үчүн ырдап жүрөбүз да, ырдагыла. Апам ырдазын, апам эл алдына чыксын, көңүлүн көтөрсүн, бизди баккан, бизди тапкан да. Ошол достук күнү тобундагы эми баягы апалардын арасында абдан кызыктуу окуялар көп болот да. Мен деле сиздер менен чогуу жүрөм, чогуу аралашып жүрөм. Анан сумкаларды көтөрүп алып, бир жанагы бир базарда иштеген базарчылардай болупчу. Кандай кызыктуу окуялар болот? Сиздин эзиңизде калган кызыктуу окуялар көп эле болуш керек. Көп эле болот. Адашып калып, бир таппай жырыңарды утуп калып. Көбүнчө кийимдерди алып келгенде, ошо сен айткан жана чоң сумкаларды көтөрүп келгенде, анан бул меники, бул сеники, анан окшош кийимдер да. Жок, кийип алса чоң болуп калат. Жок, бул меники эмес экен, сеники экен. Кийип алса тар келип калат. Кокуй, кимдикин кийип атам, кой, бул мунуку. Анан кийин бир эки жолу кийимибизди бир съемкадан чыгып алып баргандан кийин бир эле эмебиз жетпейт да, чапаныбыз, кызыл сайма чапаныбыз бар эле, эч жерде жок. Баарынан сурасам, менде жок, менде жок. Баарын карадым, менде жок. Бүт баары эле жок. Анан көрсө, кийин табылды, ошо бир 1-2 айдан кийин табылды. Көрсө, Шарапат Курманалиева деген ырчыбыз бар да. Анын жолдошу көрсө, мына жолдошторунан бери да жардам берет да. Кийим кечесинин баарын иреттеп салып берип, кайрап келсе ошонун баарын иреттеп коюп, ал жанагы аса таякты ойнойт. Аса таягын кошо көтөрүп келип, кошо көтөрүп алып барып, анан көрсө, ал жолдошу барып кийимдеринин баарын тыпыйтып илип коюптур. Анан ошол биздин жоготкон чапаныбызды кошо илип койгон экен. Шарапатчы кийип алган башка. Анан кийин көптөн өткөндөн кийин анан Шарапат звонтип каткырып күлдү. Ай, менде экен баягы чапан. Менин эмемде, шифонеримде илинип туруптур. Жолдошум келип илип коюптур деп. Чын эле сиздердин баягы кийимдер окшош да. Баарыңыздардын баягы боюңуздар да окшош. Анан кандай кылаларды же ар ким өзүнө тамга коюп коёбу? Жок, ар ким өзүнүкүн өзү алып кетет. Анан бирок мында баягы чечингенде, эми баягы шашабыз да, чечинип тияка койгуп, бияка койгондон баягы кийимди, көйнөгүн өзүнүкүн алды. Анан алып туруп салып коет. Салгандан кийин, ала элекмин го деп дагы бирөө калса, муну албай калган турам, дагы салып койду. Ошентип 2 чапан салып алыптыр да. Жолдош болсо Шарапаттыкты алып кетип калат. Ошо биягын жыйнай берейин, ошо ырдап бүттү да. Жакшы экен. Эми дагы бир чыгарма берелик. Достук күнү тобунун аткаруусунда дагы бир жакшы бизде хорлор бар. Бүгүн Роза ажекебизди атайын өзүнүн чакырганыбыздын себеби бар. Себеп дегенде биздин апалар ар бир баягы майрамдык иш-чаралар болобу, бардык жерлерде 7-канал менен тыгыз байланышып, тыгыз иштеп жүрүшөт. Анан ошолорду биз кайрадан архивдеги биздин жакшынакай ырларды кайрадан элге тартуулайлы деп бүгүн атайын сизди чакырып отурабыз да. Рахмат. Анан ошол архивдеги дагы биздин жакшы бир апалардын жакшы бир чыгармасы бар. Ошону угалык, анан кийин кайра маегибизди улантабыз.
жаткан өмүр берсе, жайнатып көңүл берсе, жан дүйнөңдөй бил болсо, жашоо бул сонун нерсе. Ача жал демитпесе, алам бербей бил берсе, алганын сыйлап турса, жашоо бул сонун нерсе. Абысынан дышпаса, ак ийнек айтышпаса, туу туткан бир туугандар душманга алдырбаса. Кудайым өмүр берсе, кубантып көңүл берсе, балдарың сыйлап турса, жашоо бул жылгал нерсе. Кадырың төгүлбөсө, кабыргаң сөгүлбөсө, жок болуп көрө албастар, көз жаштар төгүлбөсө. Жеримде байлык болсо, жетерлик айлык болсо, досторуң колдоп турса, жашоо бул сонун нерсе. Жеримде байлык болсо, жайнаган көңүл болсо, туугандар колдоп турса, жашоо бул жылгал нерсе. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, Айша эжекебиздин аткаруусундагы бир жакшы чыгарманы угуп алдык, көрүп алдык. Чындыгында өзүңүз байкайсызбы ушул апалар келгенде анча талант ачылбай келип анан кийин эле себеп деген Айша эже бир айтып калган бар да. Мен хордо жүрө берем дейт. Анан жеке ырды эми кишини өздөштүрүп келатам. Корком, сүрдөйм депчи. Анан Айша эже азыр абдан сонун чыгарманы аткарып бербеди. Айша эженде талант ачылып келет окшойт. Ырдап жүргөн кишилер менен кошо жүрсө эле ачылат экен. А бирок мен Айша ырдабай качып жүр да дегенде жалгызчы. А бирок хорлордо ырдайт жакшынакай. Хорго кошулат, ырдап жүрдү. Анан Айша дедим, сенин жакшы талантың бар, үнүң бар. Эмне ырдабай атасың? Ырдабай ырда. Тап ырды, өзүңө ылайыктуу жакшылардан тап дагы ырдагын десем, анан ойлонуп калып анан кийин ырды тап, бир 2-3 ырдап жүрөт азыр ырдар. Мына Роза эже талантыңызды көрүп атабыз да. Чындыгында апалар баары таланттуу. Себеп дегенде мен ушул жерден көп байкайм да. Апалар жаңы студияга ушу биздин таланттуу апалар телепрограммабызга келгенде жөн эле келишет да, баягы коркуп, эфирдин сүрүү, экрандын сүрүү. Анан кийин карасаң эле баардык эле инструмент чертишип, өнөрлөрү таланттар ачылып элечи. Бири шылдырак чертишип, бири чүкөзүн кармап, бири азат аягын кармап, бири чопо-чоорун кармап, ушундай таланттар ачылат да. Бул дагы ошол бир чети жетекчинин дагы салымы чоң да. Себеп деген ошончо адамдын башын эми аял кишинин арасында ушак көп болот. Бирин-бири ушактайт, бирин-бири жамандайт. Ошонун баарын жетекчи алдап, солдоп, жаштан калып тартипке салып алып жүргөн сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн атайын убактыңызды бөлүп ушул кечте келип, биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартыладыңыз. Өзүңүздүн топтогу өнөрлүү, таланттуу апаларды көрдүк. Ар дайым арабаңыздар, карабаңыздар, ушинтип эле ырдап эле эл алдында бир өзүңүздөрдүн жүзүңүздөрдү көрсөтүп, талантыңыздарды тартуулап жүрөңүздөр. Убакыт деген учкан куш экен. Сиз экөөбүз маектешип отуруп убактыбыз да жетип калды. Анан эркин микрофон берелик. Ошо менен эфирибизди жыйынтыктайлык. Ооба, дагы убакыт болгондо мындан да көп сөздөр сүйлөнмөк, мындан да көп нерселер даже сүйлөнбөй, айтылбай да калды. Эми ушул силердин 7 каналга биз аябай ыраазыбыз. Канча жылдан бери иштешип жүрөбүз, кайда болсун барабыз, чакырган жерден калбайбыз дегендей. Кээде эле бирок шартыбыз менен барып эле жүрөбүз го.
Ошол эң биринчи ушул жерден силердин ушул студияңарга, жамаатка мен ыраазычылыгымды айтып, анан силерге жакшы тилектерди айткым келет. Ийгиликтер болсун ишиңерде. Өзүңөр ден соолукта болгула. Иши кылып бул 7 каналды азыр көрөрмандары көбөйүп калды деп ойлойбуз. Анткени ушул силердин түзгөн программаңар аркылуу апалардын таланттуу апалар деп ачтыңар. Ошол аркылуу ар бир апалардын эле 4-5 көрөрмандары болуп карап атып эле 7 каналыңар уже жакшы ийгиликтерге жетишип атат деп ойлойбуз. Ошонун үчүн да көрүшөт элдер. Андан сырткары көп жаңылык, көп нерселер көргөзөсүңөр. Ошонуңардын баары дагы мындан дагы жетишкендиктерге жетишсин. Аманчылык болсун, барчылык болсун. Негизи жалпы кыргыз элиме бүт аманчылык, ден соолук, токчулукту каалайм. Рахмат, сиздер дагы ийгиликтерди жарата бериңиздер. Биздин ар бир чыгарылган чыгарылыш, ар бир ушул таланттуу апалар телепрограммасынын ар бир чыгарылыштары, биз өткөрүп жаткан иш-чаралардын ошол архивде бизде сакталып турат. Мүмкүн дагы бир 10 жылдан кийин ошо биздин архивдеги видеолорду көрүп алып, 10 жыл мурдун мондай жаш турбайбызбы? Ошондуктан биздин таланттуу апаларга айта кетчү нерсе, бардык сиздердин бизге келген эфирлер, бизге келген программаларга катышкан ырлар, бардыгы биздин 7 каналдын архивинде сакталуу. Ар дайым кайсыл убакта болсо биз көрсөтүп, эл алдына тартуулаганга ар дайым даярбыз. Ал эми сизге ыраазычылык билдирели. Топ ийгиликти жарата берсин, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасынын талантын көрдүңүздөр. Биздин апалар чындыгында таланттуу, өнөрлүү. Ал эми биз сиздер менен коштошом. Ал эми мен коштошкондон кийин ошол достук үнү тоонун бир жагымдуу чыгармасын сиздер менен биргеликте угабыз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.